Мына биз айтып атабыз, Казакстанды эгерде ушул жерде 4 жылдыздуу, 3 жылдыздуу нерселерди курса, биздин эл ошол жерде иштейт деп биз ошого дагы макул болуп отурабыз. Ошого ыраазы болуп отурган болсок, анда биз коркоктун коркогу болобуз. 49 жылга берсек, бизде калат деп атасыз, урматтуу төрага. 49 жылга бергенден кийин, 49 жылга эмес, 9 жылга берсеңиз дагы кийин ала албайсыз бул нерсени. Мана Совет Абадты 25 жылга бергенбиз, Совет Абадты. Мен ошол жерде жашаймын. Ошол жерде Карабагыш деген кыргыздын айылы калып кетти. Совет Абадка курулган зданиялар Кыргызстанга, мурдагы ошо Кыргызстанда тургандар 25 жылга берилгендигине, бүткөндүгүнө 20 жыл болду. Бир сотик эмес, 1 метр жерин бүгүнкү күндө ала албайбыз. Алганга күчүбүз жетпейт. Шахимарданды карап көрүңүз. Шахимардан кандай сонун жер. Мына туристический база кура турган жер. Шахимарданды бергенге канча жылга бергенин эч ким билбейт. Шахимардандын бир челегин азыр күндө ала албайбыз. А биз айтып атабыз, 49 жылга берели, 49 жыл биздики болот. Эч качан биздики болбойт. Сиз бир эле жылга бериңиз, бир жылдан кийин дагы биздики болбойт. Себеби биз күчсүз мамлекет болуп турабыз. А бай мамлекет бизди бүгүнкү күндө командовать этип атат. Биз ага өзүбүз уруксат берип, башыбызды ийкип отурабыз. Мана жөнөкөй эле мисал алып көрүңүз. Кошунаңыз бай болсо, жөнөкөй эле үйдө кошунаңыз менен сиз жашасаңыз, кошунаңыз бүгүн сиздин үйүңүздүн ичине кечирип коюңуз, улуу сөздө уят жок, туалеттин курса, ушу туалет ушул жерде туруп турсун. Жер сеники, туалет меники десе, биз макул болобузбу? Эч качан макул болбойбуз. А бүгүнкү күндө биз хоп, мейли деп көкүрөбүздү коюп туруп, өткөрүп бергенге макул болуп отурабыз. Булга кол коюлган деп атабыз, урматтуу төрага. Кол коюлган деп атабыз, соглашение 2006-жылы. Кол коюлган же ошол жерде соглашение карасаңыз, өзгөрткөнгө уруксат деген жери бар, туурабы? Өзгөрткөнгө уруксат, мына өзгөртөйлү. Кымбаттуу кыргыз элим, неберем 15 жашта. 10 жашынан бери эпилепсия оорусуна кабылып, ошондон бери алып барбаган жерибиз калган жок. Турция мамлекетине алып барып дарыгерлерге көрсөтсөк, башында киста бар дейт. Аутологиялык өзөк клеткасын трансплантациялоо, жөнгө салуу керектигин айтышты. 30 000 АКШ доллары керектелет экен. Ага каражатыбыз жетпейт. Мамасы болсо Турция мамлекетине иштеп кетти, ошо каражат табам деп. Айланайын кыргыз элим, колуңардан келсе жардамыңыздарды берип коюңуздарды суранамын. Ушу кызымдын, небере кызымдын өмүрүн сактап калууга чоң мүмкүнчүлүк берип коюңуздар. Эгерде биз кол коюп койдук эле деп бар нерсени бере берсек, эртеге күнү бизди бир нерсени айтып коеюн. Мына жерде көлдүк депутаттар да отурасыздар. Жанкороз Каниметов аксакал болуп. Көлөне силерди кечирбейт. Көлөне кыргызды кечирбейт. Бүгүнкү күндө силер ушул нерсеге барып, ушул нерсеге макул боло турган болсоңуздар. Рахат эртеге чыгат Өзбекстан. Эмне үчүн Казакстанга бердиңер, бизге бербейсиңер деп. Уже чыктыбы? Мына чыкты бүгүн. Эртең аларга дагы беришибиз керек. Себеби Совет Абадты дагы бергенбиз, Шахимардан дагы бергенбиз. Эртең Рахатты беребиз, бүрсүгүнү Бишкектин ортосундагы жерлерди өткөрүп беребиз. 49 жылдан кийин биздин балдарыбыз бизге эмне деген көз караш менен карайт? Эң жаман көргөн Акаев, кыргыздын бардыгынын чекесине чыйкандай болуп чыккан Акаевдин тушунда сатылбаган, Акаевдин сот тушунда өтүлбөй өткөнгө уруксат бербегенде эмне үчүн бүгүнкү күндө өткөрүшүбүз керекпиз? Садырабам сатты дейби көлүмдү, саналантыптын чотурган элимди. Сайрап берем бир президент жөнүндө, сатып качкан үзөңгү куш төрүмдү. Атаган аттай кем өлгөн огуңан, айткым келбейт сенин аты жөнүңдү. Тайнем байкуш сыздап каргап калды эле, таз башыңды жерден жансыз көрүнү. Ал тарыхтың эсте ыйлайм кайрадан, аксың элим Бозбекте жайраган. Качканыңдан алаканын жайышып, катындардын баарың өл деп каргаган. Каргыш менен дало ошончо сеңдеги, кантип тирүү жүргөнүңө таң калам. Азыркыга жок деп айтар эр жүрөк, Азимбекте араңарда бар бала.
Каргыш деген сөзсүз түрдө тиет дейт. Бирок бир гана койдун каргышы карышкырга өтпөйт экен. Анан элдин каргышы президентке өтпөйт экен. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номуру +7 925 103 22 55. Ассаламу алейкум достор. Мен эч кандай фейк эмесмин, же жасалма интеллект эмесмин. Менин атым Урматбек Улуулук мырза. 2005-жылы 20-октябрда бул дүйнөгө келген. Мен сүйлөп жаткан себептердин бири бул азыркы 40 жылга берилип жаткандардын анан кеминде болуп аткан окуяга мен каршымын. Адан сырткары эмнеге сүйлөп чыгасың, мен патриоттук сезимим ойгонуп кетти. Жок, мен буга чейин эле патриот болдум. Бул 2000 бул разыскылык кат 2022-жылы Бакин согушунда болгон окуяда алынган разыскылык кат мындайча айтканда. Адан сырткары Мерин Жүлөккен фонд, адан сырткары Толтура фонддун эмеси бар. Грамоталары бар. Бул боюнча эмне айткым келип атат. Азыр сүйлөп чыкпасак, кийин кантип сүйлөп чыгабыз? Мисалы, барыбыз бала чакабыз бар. Бул жерлерди биздин ата бабаларыбыз кандай деген жанын берип, канча деген канын төгүп бизге өткөрүп берген. Биз кийин балдарыбызга өткөрүп беребиз, ата бабаларыбыздан кийин балдарыбызга эмнени өткөрүп беребиз? Миллиард деген карыздарды, андан кийин жарым кылдык арендадагы жерди өткөрүп беребиз. Азыркы учурда сүйлөп чыккандарды каматабыз деп атышат. Мен коркпойм. Неге? Анткени каматуудан да коркпойм, өлүмдөн да коркпойм. Эч ким түбөлүктө эмес экен, баарыбыз ахиретке барат экенбиз. Мен ошондуктан өлүмдөн коркпойм. Анан камоодон да коркпойм. Неге? Анткени азыркы учурда биз мына 1 ай мурун эле чыккан жерлер сатылбайт. Квартира курабыз канча миң деген гектарга, мынча миң адам батат экен, бул бизге плюс деген. Мен ага деле каршы болдум. Неге? Анткени биздин 30% госжумушта иштейт, 30% ар жерде иштейт. Мисалы, башка мамлекетте, Англияда, Россияда өзүңүздөр деле билесиздер. Анан 30% бул чарбачылыкта менен иштейт. Багып иштешет, мал багышат. Азыркы учурда Бишкекте мал бакса болбойт. Мен турган жерим Тендик, Жылмайсып Тендик. Мурун биз Чүй областына карайт элек, азыркы учурда Бишкекке өттүк. Бизге мал бактырбай атат. Мал бакпагыла депчи. Ошого мал бактырбай атат. Эме чарбачылыкты эле кылдырбай коет деп ойлойм, кийин жерлер азайып. Мен оюмча мындайча айтканда арендага бергенге жер бар, бирок өзүбүз жашаганга, өзүбүз иштегенге жерибиз жок экен мен түшүнүм боюнча. Мындан ары жер там салганга уруксат бербейли. Муну эми бардык эл 99 эмес 100% түшүнүшүңүздөр керек. Мына мен жана айтып өтпөдүмбү, жер тар бизде деп. Адан сырткары каматабыз, мен камоодон коркпойм. Азыркы учурда камоодогдой эле жашап жатабыз. Мисалы, 1 квадратура квартираларды салса, 1 квадратура $2000. Неге $2000? $1000 эмеспи, же $950? Бул ремонтсуз. Ремонту менен барып $2000 такалат. Мындайча айтканда, $2000 болсо 1 квадратурада жашайсың, $2000 жок болсо жашабайсың. Ушуну эмне айткым келип атат? Азыркы учурда жерлер арендага берилип атат жарым кылымга. Жарым кылым мындайча айтканда 49 жылда биз барбызбы жокпузбу билбейбиз. Маров же башка президенттердин атынан сүйлөп чыгып атасыңар деп. Жок, андай эмес. Биз өзүбүз жерибиз үчүн күйгөн адамбыз, ошондуктан сүйлөп чыгып атабыз. Ошо достор, мен бул сүйлөп чыккан себеби менен эме эч кимди митингге чакырбайм, эч кимди резонанска чакырбайм. Мен жөн гана өзүмдүн оюмду сүйлөп чыгып атам. Достор, баарыбыз ойлонойлу. Ассаламу алейкум. Баарыңызга чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Урматтуу мекендештер. Кечеки видео кайрылуум боюнча бүгүн УКМКдан чалышты. Саат 5ке ошол УКМКнын имаратына барам, Азия Молл жакта. Ошол жактан кирип чыгам. Анан урматтуу туугандар, урматтуу достор, биз убагында ошол Сооронбай Жээнбеков башкарып турганда 3 жыл бою Сооронбай Жээнбековго эскерткенбиз да. Сооронбай Жээнбеков мындай болуп атат, туура эмес болуп атат. Матраимовду жаныңыз калып келип алган туура эмес. Сөз эркиндигине болгон кысым туура эмес. Мындай саясат жүрбөш керек деп келип, бирок тилекке каршы эл менен эсептешпеген себебинен
Садыр Сооронбай Жээнбеков өзүнүн кызматын тапшырып кетти. Эми ошол эле эскертүүнү биз Садыр Жапаровго берип атабыз да. Биз ага жамандык каалаган жокпуз да. Садыр Жапаров деп атабыз. Өлкөнү мындай башкарган туура эмес. Өлкөнү өнүктүрүү атайын бир стратегия болуш керек. Жерлерибизди 49 жылга оңго, солго таратып бере берген бул жакшы нерсе эмес. Туура мамлекет өнүгүшү мүмкүн. Бул мамлекетти өнүктүрүүнүн эң оңой жолу да. Оңго, солго эле жерлериңди 49 жылга берип саласың болду. Алар келет, жумуш орун менен камсыз кылат, ошол жерге каалаган нерсесин салат, каалагандай жерди пайдаланат. Бирок 49 жылда ким бар, ким жок. Ошондуктан урматтуу туугандар, албетте дагы деле мен каршымын. 49 жылга жер берилбеш керек. Бул мыйзам четке кагылышы керек. Эгерде мына көптөгөн туугандарым да жазып атат, азамат сен мындай чыкпа, сени минтип коюшат, камап коюшат деп. Анда эмне жата берелиби баарыбыз? Жерлерибиз кетип атат мына чекесинен кертилип. Өзүбүз болгону бир кичинекей территория болсо, Кыргыз мамлекети, Кыргызстан өлкөбүз. Ошол жерлердин баарын анда чет өлкөгө таратып коюп олтура берелиби анда? Ошондуктан урматтуу достор, биз каршы турушубуз керек аягына чейин. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Сиздер менен мен Баяман Азамат. Эмне үчүн, урматтуу мекендештер, бизге келген президенттер мындай тарыхтан сабак алышпайт я? Тарыхтына канча тарых кайталанып атат туурабы? Мына ошол эле Аскар Акаевич, Бакиевди кубаладык, Сооронбай Жээнбеков, эми Садыр Нуркожоевич келди, мына бийлик башына келди. Биз баарыбыз Садыр Нуркожоевичке ишендик туурабы? Ишендик да. Мамлекетибизди өнүктүрөт, карыздан кутулдурат. Ушу кичинекей кыргыздын башын бириктирип, мыкты бир өлкө куруп берет бизге деп ушундай ишендик да. Эми колунда бардык нерсе бар эле да ушул Садыр Нуркожоевич. Бирок эмнегедир тарыхтан сабак албагандыгы көрүнүп турат да. Садыр Нуркожоевичте аябай чоң эбегейсиз бийликтин ээси болду мынакей. Кытай инвесторлорго деп 49 жылга биздин жерлерибиз кетип атат да. Бул эмне дегени бул? Биз анда жерибиздин баарын эле дүйнө жүзүнөн инвесторлор чакыртып таратып берип салып эле ошо менен эле өнүгүп атабыз деп олтура берелиби? Тарыхтан сабак алыш керек го дейм. Бирок тилекке каршы Садыр Жапаров эмне деп атат? Ал айтып атат. Жок, ушул эле жол менен өнүгүшүбүз керек деп атат да. Инвестор деп. Эми инвесторго силер 9 жылга берип аткан жоксуңар да, 49 жылга берип атасың. 49 жыл деген бул жарым кылым да. Жарым кылымда ким бар, ким жок, биз кантип чыгарабыз эртең аларды? Эми Садыр Жапаровда аябай чоң мүмкүнчүлүк бар эле да. Ушул сөзсүз түрдө Кытайдан миллиарддап акча алып, анан Кыргызстанды өнүктүрөм деген ушул туура стратегия бул. Мындай адам мамлекеттин өзүнүн планы болуш керек да, өнүктүрүү. А эмнеге мисалы ошол эле мына алып көрөлүчү мына. Дүйнөнүн мына жер планетасынын 33 болбосо дагы мындай канча деген жерлерин ээлеп турган мисалы Россия. Эмнеге алар өзүбүз кылышыбыз керек деп тырышып, кичинекей бир карыш жер болсо дагы ошол тырышып өзүнүн мамлекеттик саясатын жүргүзүп атат да. Эмнеге Кытайдан же Япониядан же болбосо бүт жактан инвесторлор чакырып эле аларга 49 жылга эле таратып берип койгон жок? Мисалы биз өзүбүздүн саясатты өзүбүз жүргүзүшүбүз керек да, туурабы? Мисалы өзүбүздүн мамлекеттик саясат болуш керек. Ушул 49 жылга берип эле анан инвесторлор келип атат, акча салып атат казынага деп эле ушул өнүгүп атабыз деген бул туура эмес стратегия го деп ойлойм да. Убагында ошол мигрант болуп баргандар азыр Кыргызстанга деле ошолорго деле берсек болот. Ошол эле мекендештерибиз биякта ошондой эле инвестиция салып атат да. Эмнеге биз Кытайларга таратып беришибиз керек жерлерибизди? Бул боюнча мен ойлойм, бул мыйзам жокко чыгыш керек. 49 жылга Кытайга кетип аткан жерлерибиз токтош керек. Бул туура эмес мыйзам. Анан эл көтөрүлсө мен токтотуп коем деген дагы жаңылыштык. Садыр Нуркожоевич айтып коеюн. Экиден чыккан адамдардын баарын камап эле анан керек болсо атам деген элдерди. Бул туура эмес. Кыргызды сиз билбейт экенсиз. Кыргыз деген канча биз ошончо кыйналган сайын кыргыздар биримдикте болобуз. Кыргыздар биригип келген. Кыргыздар бат эле биригебиз. Эл менен эсептешиңиз, ошол 49 жылга деген мыйзамды четке кагыңыз.